урматтуу өкмөт өкүлдөрү. Биздин Кыргызстанда азыр миграция жаатында мындан 100 эсе олуттуу проблема пайда болду. Биздин мына миллионго жакын кыргыз чет өлкөлөп жүрүшөт, мигрант болуп. Алардын ордун кошуна өлкөнүн жарандары басып атат. Арзан күч катары. Мурда Ош Жалалатты арзан күч каптаса, азыр Бишкек эле эмес, Талас, Нарын, Чүйдөн бери каптады. Алар кантип иштеп атат? Мына биздин кыргыз жарандары ошол швея тармагында иштеген, тигүү тармагында, курулуш тармагында иштеген бүт кыргыз жарандарын иш берүүчүлөр жумуштан бошотуп, кошуна өлкөнүн арзан күчүн алып атат. Сен 15 000 айлык алсаң, алар 6 000 айлык алат экен деп алардын баарын жумуштан бошотуп атат. Биздин жарандар анан айлыгы жок, Орусиялап, Казакстандап жумуш издеп кетип атышат. Биз айтып атабыз, өкмөткө жылына мигранттардан 2 миллиардтан ашуун акча которуп атат деп. Ал которгон акчаны кошуна өлкөнүн жарандары алып чыгып кетип атпайбы? Валюта чыгып кетип атат да. Алардын киргени патент алып иштебей атат, курсаңыздарчы. Ушул жерде мына ушул мыйзамды өзгөртүш керек. Өкмөт кошуна өлкөнүн жарандары киргенде айына патент сатып алып иштей турган кылгыла. Айына 1000 сомдон патент сатып алып иштесин, мына 500 сом болобу, 1000 сом болобу, жылына бюджетке миллиардка жакын акча түшөт. Бул бюджетке чоң салым да. Азыр ал акча түшпөй атат. Азыр ал келген мына бүт мына карасаңар курулушта, мына өткөндө Чүйдө гостиница куруп атат, көп кабаттуу үйлөрдү куруп аткандар бүт кошуна өлкөнүн жарандары болуп кетти бизде. Алар бизден патент төлөп, бюджетке салымы жок. Алар мына сиздердин 10-чу бөлүмдүн кызматкерлерин байытып атат. Алар төлөгөн акча сол чөнтөккө кетип атат, бюджетке кетпей атат. Ошон үчүн мына 10 000 деген жарандар келатканда, ошолорду бир системага салып туруп, бюджетке түздөн түз түшө турган кылбасак болбойт. Рахмат. Урматтуу Жанар Кубанычевич, биринчиден 10-чу отдел управления азырынча эч кандай жумуш аткарган жок. Мыйзам кабыл алынгандан кийин баштайт. Мен сизди толугу менен колдоп кетем. Баягы иретке келтирүү боюнча мыйзамга тиешелүү министрликтер сиз айткандайды өзгөртүү киргизиш керек деген абзел. Мен толук колдойм. Өзүбүздүн жарандардын кызыкчылыгына. Мен толук кошулам. Рахмат. Миграция кызмат